кубанычтамын. Бүгүнкү сабагыбызга ушундай көзүнөн от жанган акылдуу балдарыбыз келиптир. Ошону менен катар эле бизде конокторубуз дагы бар. Бүгүнкү сабагыбыз 4 топко бөлүнүп, ар бир топ өз-өзүнчө аттарга ээ болууда. Биринчи топ биолог тобу, экинчи топ эсепчилер, үчүнчү топ адабиятчылар, төртүнчү топ сөз чеберлери келген. Силерди көрүп балдар төбөм көккө жетип, кубанычым койнума батпай турган учуру. Эми балдар, өткөн темада кайсы тема боюнча өттүк эле? Тема ким айтат? Өткөндө кайсы теманы өттүк эле? Айна. Өткөндө биз тема жана подтема деген. Тема жана подтема деген теманы өткөнбүз. Кана, тема деп эмнени айтабыз? Тема деп эмнени айтабыз? Рамис. Тема деп текстте эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билдирет. Билдирүүчү сөздөр бул тема деп аталат экен, Дагы ким айтат? Тема деп эмнени? Фатима. Сен тема, Мариям. Тема деген бул текстте кичинекей болгон, бизде сүйлөп жаткан кичинекей мазмуну болуп эсептелет. Кичинекей мазмуну тема деп аталат. Эми подтема деген эмне? Подтема деген эмне? Ильяс. Подтема бул негизги теманын кичинекей бөлүктөрү. Ал негизги теманы ачып берүүгө жардам берет. Подтема эмне экен? Али сен да кошумча кылып кой. Теманын ичинде ачылган майда бөлүктөр жана маселелер. Теманын ичиндеги майда бөлүктөр бул подтема деп аталат экен. Эми балдар, силерге кайсы көзүмдү берип эле? Кыргыз тили деген темада темасын өзүнчө, подтемасын өзүнчө бөлүп жазып келген экен. Кандай ким окуйт? Ар бир топтон бирден окуй алайын. Кыргыз тилинин жана роли. Кыргыз тили кыргыз элинин эне тили. Улуттук байлыгы ал элдин тарыхын, маданиятын, каада салттын муунга жеткирүүчү негизги каражат болуп саналат. Кыргыз тили аркылуу адамдар бири-бири менен байланышат. Демек кыргыз тили бул биздин сөз байлыгыбыз экен. Андан кийин ким окуйт? Ильяс окуйт. Кыргыз тили сабагынан биринчи таңгаларды туура жазып үйрөнөбүз. Жөннөмөлөрдү, сүйлөм түзгөндү, жап жазуу жазганды, эрежени дагы үйрөнөбүз. Кыргыз тил өзүбүздүн тилибиз. Ошон үчүн өз тилибизди жакшы билишибиз керек. Азамат. Тапшырма. Кыргыз тил сабагы. Кыргыз тил деген эрежелерди үйрөтөт, жазганды үйрөтөт, окуганды, эне тилибизди үйрөтөт. Кыргыз тилин үйрөнбөсөк, бизге өзүбүзгө эле кыйын болот. Кыргыз тилин үйрөнөбүз эл журттун. Кыргыз тили кыргыз эне тили. Тил жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кыргыз тили. Элдик руханий байлыгы, улуттук өзгөрүлгөн сакталган эң маанилүү каражат. Демек бул кыргыз тили өзүбүздүн тилибиз. Бул сөз байлыгыбызды, өзүбүздүн тилибизди сүйүүгө, урматтоого, деги эле кыргыз болуп жаралганыбызга сүйүнүчтүү кабар болуучу бул кайсы тил экен? Кыргыз тили. Баарыбыз кошулабызбы? Кошулабыз. Эми балдар, биз учуп конуу ыкмасын колдонобуз. Азыр болсо бул кандай ыкма эле? Учуп конуу ыкма бул деген сиз суроо бересиз. Туура жооп болсо сөйдөгө турабыз, туура эмес жооп болсо биз отурасыңар. Кандай анда эмесе баштан. Подтема. Тема бул негизги ой. Тема бул негизги ой. Туурабы же туура эмеспи? Туура эмес. Тема бул негизги ой. Туурабы, туура эмеспи? Туура эмеспи? Андан кийинки.
Тема окуянын башталышы. Темага байланышкан майда бөлүк. Андан кийин тема менен тема бири-бирине байланышсыз. Туура эмес, Кана, Дина, эмне үчүн байланышсыз? Эмне үчүн отурдуң? Анткени бири-бирине алар тактыр байланышсыз. Тема менен тема бири-бирине байланышсыз деп отурдуң, чечмелеп берчи, эмне үчүн отурганыңды? Тема деген бул өзүнчө сөз, тема деген бул өзүнчө сөз. Бири-бирине тактыр. Кана туура жооп берди, туура эмес жооп берди. Тема бул деген тема жаныбарлар деген тема. Мисалда жаныбар деген тема, ал тема анын сөздөрүн Ошол темага байланышкан бөлүгү. Демек Дина туура эмес жооп бериптир, Тема менен тема бири-бирине кандай болот? Байланыштуу болот. Ошо темага жараша темалар теманы ачып берет, майда бөлүк кылып, тема китептин көлөмүн өлчөө үчүн керек. Туура эмес экен, эмне үчүн? Ал деген тема деген ал сөзгө уланган тема ал китептин көлөмүн ачып бербейт. Бул текстти ачып берүүчү кичинекей майда бөлүкчөлөр болуп эсептелет. Азаматсыңар балдар? Эми балдар азыр ушул видеону куунуп коюп уккула, аябай көңүл бөлүп уккула, Anlar bence geçiyor. Seni bütün iki gözüm törp oldu. Ne oldu? Törp oldu. Törp oldu. O. Bir kulüp oluyor mu sana? Anladın mı? Ne geçiyor? O yolu vardı, konusu. Abi, bir şey öğrenmiş orasını. Bir şey öğrenmiş. Söylesiniz mi? Değil, dostum. Ne oldu? İsmettim mi? Ne oldu? Ne oldu? Ay, söyledim. Anlamda konuşmayın. Эми балдар, видеону көрдүңөр, жактуу видео. Эми колуңарда гайд деген таблица турат, Ушул гайд таблицада көрдүм, ойлодум, суроо жаралды деп турат. Эми бул видеодон эмнени көрдүңөр, эмне жөнүндө ойлондуңар, анан силерде кандай суроо жаралды? Ушул боюнча ар ким толтура алган. 2 минутада толтуруп тута алган. Гайд баракчасы. Көрдүм, видеодон эмнени көрдүңөр? Эмнеде ойлонуп калдыңар? Кандай суроо жаралды? Videonu en bir jol koyup vereyim ben. Şunu deleyelim. İyi. Emne gördüңөр ошо көргөндүңөр деле жазып бергиле. Bir minut vaqtыңар kaldı.
Sen söylesini doğdu de. Dağı. Niye çıktın? Yapacaksın şu. Ana balдар, vakit bitti. Bu top dersi var mı? Ders bitti var mı? İyi. Ana kim okudu? İyi. Gördüm. Al жерде эки киши маек серип атат. Анан бири-бирине суроолорду берип жатат. Мен ойлодум, бул адамдар аягында эмне болупту? Суроо жаралды, кечигип келген киши эмне кылат? Деген суроо жаралды. Дагы ким окуйт? Дейм. Оку. Мен бул видеону көрдүм. Бул жерде эки дос баарлашып атканын көрдүм. Ойлодум, мен видеону көргөндө мага экинчи досу эмнеге кечиккенин ой болду. Анан мурдуң бал тийгизбейт дегенди дагы. Мурдуң балта кеспейт. Ооба. Суроо жаралды, эмне үчүн экинчи досу кечигип келди? Силерде ким окуйт? Дейм. Көрдүм, мен эки баланы ойлодум. Ал ойдо бири-бирине жакшы дос экендигин ойлодум. Суроо жаралды. Экинчи бала сөйлесинби деп ойлоптум. Söylesini деген сөздү эмнеге айтты деп ойлоп калдым, Көрдүм. Ал видеодон эки баланы ойлодум. Алар достор. 5-өрдөн учурдун кечигип келди. Мурдун балта кеспейт. Суроо жаралды. Алар эмнени сүйлөшүп жатат. Эмне жөнүндө сүйлөшүп жатат деп сенде суроо жаралып атат, Сурооңду окучу, сурооңду. Ал досу эмне үчүн досун соо эмеспи деди. Соо элесиңби деди, эмне үчүн? Азаматсыңар балдар. Демек силерге бул сөздөр аябай суроо жаратыптыр, Демек балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз, жана эле силер суроо жараткан тема бул фразеологизмдер деген тема. Кана дептерибизге жазабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз фразеологизмдер. Бүгүнкү теманы жазабыз. Барыңар, ручкаңар жуп атат, Дептериңер бар. Жазып бүттүкпү теманы? Бер карагыла балдар. Фразеологизм деген эмне? Биздин озеки кебибизде балдар, адабий чыгармаларда сөз айкаштарды колдонуп сүйлөп түзөбүз, Сөз айкаштарды колдонуп бири-бирибиз менен пикир алышабыз. Бер кара, мени карагыла. Ручканы койгула. Мени карагыла. Озеки кебибизде балдар, бири-бирибиз менен пикир алышууда биз сөз айкаштарды колдонуп бири-бирибиз менен сүйлөшөбүз, пикир алышабыз, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Эми ошол сөз айкаштарды балдар экиге бөлүнөт экен. Эркин сөз айкашы жана туруктуу сөз айкашы болуп экиге бөлүнөт экен. Эми балдар, буларды бөлүнөрдөн мурда биз бүгүнкү сабагыбыздын максатын айта кетейин. Бүгүн балдар силер эмне жөнүндө маалымат алып келсиңер? Фразеологизмдер жөнүндө маалымат алып келсиңер. Эми бүгүнкү сабагыбыздын балдар милдеттери. Эгерде
Эгерде фразеологизмдердин аныктамасын жана өзгөчөлүктөрүн билсеңер, туруктуу сөз айкаштарынын маанисин чечмелей алсаңар, өзүнүн кебинде фразеологизмдерди колдонуп, оюн көркөмдөп айтып бере алсаңар, силер бүгүнкү максатыбызга жеткен болосуңар. Фразеологизм деген теманы түшүнгөн болосуңар. Эми балдар, бүгүнкү сабакта силерге атайын баалоо критерийлерин түзүп келгем. Бул фразеологизм деген теманы өтөбүз деп атпайм да, мына ошого байланыштырып баалоо критерийлерин айта кетейин. Эгерде балдар силер теманын аныктамасын так билсеңер, так уксаңар, өтмө маанисин, туура маанисин чечмелей алсаңар, сүйлөм түзө алсаңар, топто лидерлик кылып активдүү катышсаңар, канча деген баал алгансыңар? 5 деген баал алгансыңар. Андан кийин теманы түшүнүп, бирок аныктамасын айтканда кыйналып, жаңылып, берилген фразеологизмдердин маанисин мугалимдин гана жардамы менен таба алсаңар, канча деген баа? 4 деген баа. Эгерде фразеологизмдердин түз маанисин айырмалоодон кыйналып, маанисин чечмелеп бере албай калсаңар, сабакта теманы түшүнбөй, пассивдүү отуруп, эчтеке түшүнбөй, кыйналып отуруп, суроолорго жооп бере албай калсаңар, канча деген баа алат экенсиңер? 3 деген баа алат экенсиңер. Андан кийин ушул фразеологизмдерди катыштырып балдар силерге бүгүн 6 эреже түзүп бергем. 6 эреже алдыңарда турат. Кана ким окуп окуй сен. Кулак салуу, мугалимди жана досторумду кунткой бук. Жакшы. Андан кийин Өзүнөн кийин иштирүү, топтомдуу иштеп, бири-бирине жардам берүү. Жакшы. Ким окуйт? Ачык сабак, жаркын маанай сабакта жылмайып позитивдүү бол. Жылмайып позитивдүү бол. Сөз багуу, жооп бергенде сөздү тандап көркөм сүйлөө. Демек балдар, бул сөздөрдүн кээ бири силерге тааныш болсо, кээ бири тааныш эмес болуп атат, Оку. Убакыт учкан куш ар мүнөттү туура пайдаланып, тапшырманы өз убагында кетет. Андан кийин 6 эреже ким окуйт? Сез окуйчу. Кол көтөрүп жооп берүү. Демек, сабакта эмне кылып жооп беришибиз керек? Кол көтөрүп жооп сыйлап жооп беришибиз керек экен. Эми балдар, бүгүнкү силер таба албай жаткан бүгүнкү теманы баштайбыз. Мына фразеологизм деп атабыз, сөз айкаштары канчага бөлүнөт экен? 2-ге. Кандай болуп? Эркин жана туруктуу сөз айкашы болуп 2-ге бөлүнөт экен. Эми карайбыз. Эркин сөз айкашында балдар биз сүйлөмдөрдү, сөздөрдү каалагандай ажырата берсек болот экен. Мисалы карайбыз. Окуучулар бүгүн мектепке келишти деген сүйлөм. Бул эркин сөз айкашы, Демек, бул сөз айкашты биз ар кандай байланышта кылып байланыштыра берсек болот экен. Мисалы, окуучулар бүгүн мектепке келишти деген темада бүгүн келишти, мектепке келишти, окуучулар келишти, окуучулар мектепке келишти деп бул эркин деп өзүн айтып атпайбы, ар кандай кылып сөздөрдү бири-бири менен маанисине жараша байланыштырып, ажыратып айта берсек болот экен. Демек, эркин сөз айкашы деген бул сүйлөмдү, сөздөрдү, компоненттерди ар кандай мааниде, ар кандай ажырата берсек болот деген сөз. Андан кийин, эми туруктуу сөз айкашы деген кандай? Эми силер жана видеодон көрбөдүңөрбү? Доске деп атат, мурдуң балта кеспейт экен, бешөрдөгүңдү учурдуң, дагы кандай сөздөрдү пайдаланды? 2 көзүм 4 болду деп атат, Мына ушул фразеологизм балдар, ушул сөздөр эч качан ажыратууга мүмкүн эмес сөздөр. Буларды бөлүп, жаңа эле окуучулар келишти деген сыяктуу кылып, бөлүп кароого болбойт. Булар баары биригип келип, канча компоненттен турса дагы, баары биригип келип, бирдей маанини билдирип, анан бир бүтүндүккө ээ болуп, бир эле суроого жооп берет. Эми карагыла. Эркин сөз айкашын ажырата берсек болот экен. Ал эми туруктуу сөз айкашын ажыратканга болот бекен? Болбойт экен, баарына бирдей суроо берилет экен, баары бир бүтүндүккө ээ болот экен. Ушинтип сөз айкаштарды 2-ге бөлдүк. Эми балдар, ушул туруктуу сөз айкаштарынан жаралган, эч кандай бөлүп көрсөтүүгө болбогон сөз айкаштарын биз фразеологизм деп атайт экенбиз. Көрдүңөрбү? Демек, фразеологизм кандай сөз айкаштардан турат экен? Туруктуу сөз айкаштарынан турат экен. Баары кандай сөз болбосун,
кандай сөз туруктуу сөз айкашы болбосун, көркөмсүз каражаты болбосун, бир эле суроого жооп берип, бирдей бүтүндүккө ээ болсо бул эмне деп аталат экен? Туруктуу сөз айкашы. Фразеологизмдер деп аталат. Аруке, мен мектепке Эми балдар, туруктуу сөз айкашы деп аталчу бул кайсы теманы өтүп атабыз? Фразеологизм. Эми бул видеого дагы көңүл бөлөбүз. Аруке, мен мектепке барууга кандай сабак кеттим. Мен дагы Санжар. Мектепке барсам дегенде Бирок мен сабактардан күнүгө 5 алып жатам. Балаларымды көрүп, апамдын кубанычы койнуна батпай, төбөсү көккө жетти. сен азаматсың Санжар. Мен бул куанга көзүмдөн бермей, мойнунан байлаган иттейди араң окуп жүрөм. Көрдүңөрбү? Видеону көрдүңөрбү? Эми балдар, ушунда кандай туруктуу сөз айкаштар бар экен? Төбөсү көккө жетти. Төбөсү көккө жетти дейт. Эки көзүм 4 Эки көзүм 4 болду дейт. Дагы кана силер көрдүңөрбү? школдан 5 алып жатам. 5 алып жатам деп атат. Ит байлагандай окуп албайтам. Мойнунан байлаган иттей болуп, Мойнуна байлаган окуй албай жатам дейт. Дагы силер кайсыл фразеологизмдерди уктуңар? Эки көзүм 4. Эки көзүм 4 болду. Эки көзүм 4. Ит байлаган Мойнунан байлаган иттей болуп атам дейт. Демек балдар, эми ушул силер уткан сөздөрдү ажыратып бөлүп карасак болот бекен? Жок, болбойт. Болбойт экен, баары ар кандай суроого жооп береби? Же бир эле суроого жооп береби? Демек булар бир эле суроого жооп берет экен. Карайсыз эми балдар. Фразеологизмдер эки же андан ашык компоненттерден турат. Мисалы, окуучулар келишти деген сөздө эки компоненттен турса, бул фразеологизмдер эки же андан ашык компоненттерден турат экен. Бир лексикалык бүтүндүккө ээ болот экен, баары биригип бир мааниге болот экен. Сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарат экен. Туруктуу сөз түрмөктөрү маанилик жактан бири-бири менен ширеленишип турган сөздөр булар фразеологизмдер деп аталат экен. Эми фразеологизмдер компоненттүүлүгү боюнча, образдуулугу боюнча, анан маани жактан ширеленишип, лексикалык бир маанини билдириши. Жанагы 3-4 сөз биригип келип бир маанини билдирет деп атпаймынбы? Эки же андан ашык компоненттен турат экен. Мисалы, эки көзүм 4 болду дегенде канча компонент бар? Эки көзүм 4 болду деп атат. Канча компонент бар? 4 компонент бар экен. Андан кийин образдуулугу дейт. Мисалы, ушундай көркөм сөз каражаттарды образдуу берет экен фразеологизмдер. Мисалга алсак, апамдын оокаттарын эжекем көзүнүн карегиндей сактап жүрөт дегенде кайсыл сөз образдуу берилди? Көзүнүн карегиндей сактап жүрөт деген сөз бул образдуу берилди. Анан маани жактан ширеленишип, лексикалык бир маанини билдирет деп атат. Эгерде кой оозунан чубалбаган адам дегенди өз-өзүнчө бөлүп карасак болобу? Карагыла. Кой оозунан чөп албаган адам. Эми жанагындай окуучулар келишти, окуучулар мектепке келишти, окуучулар бара жатат, келе жатат деген эркин сөз айкашы сыяктуу муну бөлүп карасак болобу? Жок. Болбойт экен, Демек булар маани жактан ширеленишип, бир бүтүндүккө ээ болуп, ажыратылгыс болуп эсептелет экен. Мына балдар, ушулар фразеологизмдердин материал катары колдонулган өзгөчөлүктөрү болуп эсептелет. Эми балдар, бул макалды ким окуп коет фразеологизмди? Кой оозунан чөп албаган. Чөп албаган, Ким айтат? Кандай адамдарды айтабыз?
Мысалы, силер фразеологизмдерди угуп эле жүрөсүңөр, бирок атын билчимесиңер. Бул коёзунан чыга албаган адам дегенди Жоош адам жооп берет эми. Сабакта жакшы окуган. Жоош адам. Койдун оозунан дечи ал дечи бул дечи эже акыл берет, бирок дечи окубаган балдар жөнүндө айтканда айтат да. Дагы кимдин ою кандай? Коёзунан чыга албаган адам дегенди кандай ойлойсуң? Жоош адам. Коёзунан чыга албайт. Али жооп бер. Суроо берсең деле акырын жооп берет. Ниманы жооп бер? Ким айтат? Бир бала айтса, бир киши бир бала айтса, ал бир кулагынан кирип кайра экинчи кулагынан Дагы Жоош адам де. азыр айтабыз. Коёзунан чыга албаган Фатима айтпачы? бул жоош адам. Аябай жоош адамдар бар го. Адамдар тамашакөйү бар, жоошу бар, ачык айрымы бар, бирок коёзунан чыга албаган адамдарды кандай адамдарды айтып келебиз? Жоош адамдарды коёзунан чыга албаган адамдар деп атайбыз. Эми эмне деп турат? Жел таман деген кандай? Жерге иис калган тамандарды жел таман дейт. Басана кишини айтат. Менимче жел таман деген бул жана көп баскандарды. Бир ордунда турбай көп баскан адамдарды эмне дейт экенбиз? Жел таман деп атайт экенбиз, Мына бир жерге токтобогон адамдарды жел таман дейт жүрүбүз. Эми колу ачык. Колу ачык деген беришен колунан эмне бар, ошону барып бере берет. Ой, азаматсың. Кол ачык деген сөздү мен мындай түшүнөм. Бул деген бири-бирине беришен адамды түшүнөм. Беришен адамдарды, Али. Кол ачык деген ал деген мен наварталымда жебай нерсени ала берген. Өзүнө ала берген. Бербей эле ала бергенби? Бирөө берсе ала бергенчи жок дейт. Жакшы. Эми балдар, колу ачык деген аябай колунда баардык нерсе турса, бирөө сурап калса, бере берген. Ошондой окуучулар барбы классыңарда? Беришен балдар барбы? Колу ачык, демек ошондой колу ачык балдарды биз беришен адамдарды эмне деп экенбиз? Колу ачык адам деп коет экенбиз, Март берешен деп атап коет экенбиз. Эми балдар, бүгүнкү тема силерге түшүнүктүү болду, Эми ар бир топко ылайыктуу тапшырмаларды даярдап келген балдар. Азыр сөз чеберлери. Эми мында эмне кыласыңар? Бул топтордун атын бекеринен койгон эмесмин балдар, уккула коюп туруңар. Топторуңар мына биологдор, эсепчилер, математиктер, сөз чеберлери, адабиятчылар. Биз эмнеге кыргыз тилин өтүп атсак биолог болуп калдык, эмне үчүн кыргыз тилин өтүп атсак математик болуп калдык деп ойлоп атасыңарбы? Эми балдар, кыргыз тили бүт баардыгын байланыштырган, кыргыздын салт санаасын, үрп-адатын, жашоо турмушун чагылдырган аябай сөзгө бай чечен эл болгон, Мына биологдор деген эмнелерди издейт, мисалы силердин оюңар боюнча? Өсүмдүктөр, жаныбарларды, адамдын ички органдарын. Өсүмдүктөрдү, жаныбарларды, адамдын органдарын изилдөөчү илим, туура. Эсепчилерчи, математиктер. Математиктер кошу, кемиктүү, логикалык колдоолорду карайт. Мисалы сөз чеберлери деп атабыз. Сөз чеберлери эмнелерди айтышы мүмкүн? Сөз чеберлер сөздү таган туура айткан ойлойм, айтат. Туура айткан адамдарды сөз чеберлери деп коебуз. Адабиятчыларчы? Адабиятчыларды мен мынтип ойлойм. Сказкаларды, жомокторду, чыгармаларды аткарган чыгармаларды окуган, сөзгө бай, жанагы биз өтүп атпайбызбы адабияттан деле чыгармаларды, ошонун баарын көңүлүнө түйүп, кайра турмушунда пайдаланган адабиятты сүйгөн адамдарды эмне дейбиз? Адабиятчылар. Көрдүңөрбү, атыңарды жөн коюп койгон эмесмиз. Эми балдар, сөз чеберлери, мына бул жакта сөздөр бар. Ушул текстеги фразеологизмдерди табасыңар. Андайын адабиятчылар. Наоборот.
Тияққа бер. Тияққа бер адаятчылар. мына могул жактагы эме фразалар тизимдерди жазып чыгасыңар ооба. Мына сөз чеберлери силер да могул жактагы сөздөрдү фразалар тизимдерди жазып чыгасыңар. Жақынырақ отырып алың али. Мына биологдор эми силер айтып атпайсыздарбы, адамдын органдарын өсүмдүктөрдү изилдейт деп, эми ошого байланышкан сөздөрдү жазып чыгасыңар. Адамдын органдарына байланыштуу сөздөрдү фразалар тизимдерди жазып чыгасыңар. Силер болсо мына эсепке байланышкан сөздөр бар бекен могул жакта. Анын мааниси, фразеологизм сөз, туруктуу сөз айкашы кайсы экен, ошолорду жазып чыгасыңар. Могул жакка биринчи, экинчиси маанисин жазгай. Балдар, 3 минутта убакыт, 3 минутта. Сөздөрдү тарап, маанисин менен жазасыңар. Шатпаттан жазғылар жаққа. Адамдын дене мүчөлөрү катышкан, мисалы көз катышып атпайбы, көз эки көзүм 4 болду. Демек бул адамдын органы көз. Ошону жазасыңар. Мына көз ачып силер биологсуңар, ошону изилдейсиңер. Математика, эсептерди изилдешти окуйсузбу, ана сандар изилдейт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген, Birde. 10 minut kaldı bu. Altın saat da hazır aldı. Altın saat da hazır. Oldu anca tapşırmam oldu. Кана бүткөн топтоп бол чабабыз.
Қандай уақыт бүтті? Барын тоқтатсын. Бүтті ма Света? Қандай мен? Бері қарағыла. Бері қарағыла. Қандай бірінші сөз шеберлері бүткін? Кел, екі өңір шыққы. Мен бияқ. Азыз, мұндай қылауыз. Адилхан. Қана сөйлеуіз, аз мұндай қылауыз. Бұл группада не деген фразеологизмдер қолданды? Стройлер үш өңір ұлып тұрғыла, үш группа. Бұлар айтқан фразеологизмді сілерді айтасыз. Өңіл бұрғыла. Фразеологизмдер табышма қатар шешмелер. Манас айтты, төр десе береш, білек түрі, ат терісін құрғатпау. Манас айтты, көп сөйлеген адамдар. Төр десе береш, бірі-бірін сөзін түшінбей қалған адамдар. Билектүү түрү ишке катуу даярдануу ат териси тургаттоо Ат тезеген құрғатпай. Тынымсыз кешкілі іштеген адамдарды айтасыз. Қана бұл группа не деген фразеологизмдерді айтты? Манас айтты, кешкілі сөйлеген адамдарды еміне манас айтты отасыңдар. Болды тоқтопшы деп, бұл манас айту дегенде фразеологизм қатар қолданылады екен. Төр десе береш. Бұл қандай адамдар айтты? Бұл болса Тұрамыз. бірі-біріне сөз түшінбей айтса, түшінбей қалса, қайра башқаны айтса іштемеді. Дағы, кейінгі топ, қандай фразеологизмдерді қолданды? Ат тезеген құрғатпай. Бұл топтықында ұғы отырыш керек. Сілер ұқтыңыздар? Бұл топ не деген фразеологизмдерді қолданды? Манас айту, дағы? Ат тезеген құрғатпай. Ат тезеген құрғатпо, анан Б десе төр деген фразеологизмдерді қолданды. Ұғып тұрғыла, көрдіңдер, ұғып отырыш керек. Отырғыла азаматына. Андан кейін кел, кел тақпы. Қандай тапшыма кесілерді? Сүрөтчү қатар елестетіп, алардын түз маңызы сүрөттө белгиледі. Өз алдынча ойлануу, кабыргасы менен Кеңешүү деген Адилхан. сөз айтыш екен. Андан кейін. Адам тартиптүү, иреттүү, кыздын чачы өрүлүү. Абдан тартиптүү, иреттүү дегенди эмне деп туруктуу сөз айкашыгып түзөткөнбүз? Фразеологизм катары. Кыздын чачындай өрүлүү дегенди. Андан кейін. Абдан ол машакаттуу иш менен ине менен кудук каскандай деп түшүндүрүп өткөнбүз. Андан кейін. Абдан жеңил таза иш. Камырды кыл суургандай. Камырдан. Кыл суургандай деткенбиз. Абдан жеңил, таза иш кылган адамдарды камырдан кыл суургандай деп айтып өткөнбүз. Азаматтар отурлар. Кандай эми? Булар кандай фразеологизмдерди колдонду? Эмне деп айтып өткөнбүз ошо таза кыздын чачы өрүлүү, таза жүргөн адамдарды кыздын чачындай өрүлгөн деген. Ине билим алуу, ине менен кудук казгандай. Силер камырдан кыл суургандай. Камырдан кыл суургандай дейбиз. Кел андан кийин кел. Эсепчилер топ келгиле. Кел Али менен Ильяс. Биринчисин фразеологизм болсо, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаруу. Бул эсепчилер силерге байланышкан сөздөр экен. Кандай адамдарды ошондой айтасыз? Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган. Кандай адамдарды айтасыз?
ынтымактуу адамдарга айтып беребиз. Андан кийинкини окугула. Экинчиси болсо миң өлчөп бир кез. Негизи бизде эмне деп айтабыз? Жети өлчөп бир кез. Жети деген стандарт чыктыр. Андан кийинкини окугула. Экинчиси болсо төрт тарабы Кыбыла. Төрт тарабы кыбыла деген эмне деген сөз? Эркин бол, каалаган жагыңа бара бер, каалаган жагыңа кете бер деген сөздөрдү төрт тарабы кыбыла деп коебиз. Кана кандай фразеологизмдерди колдонду? бир чыгаруу. Бир жакадан баш, бир жегден кол чыгаруу, бир деген сан катышты. Дагы кайсы сан боюнча? Азыр Рамис айтчы. Кандай фразеологизмди колдонду? Сандар катышкан. Жети өлчөп бир кез деген фразеологизмди колдонду, Дагы ким айтат? Кайсы санды колдонду? 4. Төрт тарабы кыбыла деген 4 деген санды колдонду. Отургула азаматсыңар. Кел андайын биологдор. Адамдын органдары катышкан сөздөрдү таап жазуу болчу, силерде. Буабыз барбыз. Адайма кырым болду. Диалогдор жана жаратылыш. Бул жерде деген көз ачып жумгуча. Кайсы орган катышты? Көз, жүрөк, мурун, тиш, тил, бор, тамыры, ооз. Эми көз дегенге кандай фразеологизмдерди колдонсок болот? Туруктуу сөзгө каршы колдонобуз, Ошо айтпачы көзгө байланышкан фразеологизм. Көз ачып жумганча. Көз ачып жумгуча. Жумганча деген келе. Экинчиси мурдун балта кеспөө. Кайсы орган катышты? Мурду, биз дем алган мурдубуз, андан кийин. Үчүнчүсү жүрөгү оозунан топуру. Жүрөк, ооз. Төртүнчү тилин тишине катуу. Тилиш ишине катуу, тилибиз катышыптыр. Демек, силер адамдын органдары катышкан фразеологизм сөздөрдү изилдеп чыктыңар. Ана топторго кол чабыңар, азыр. Эми балдар, бүгүн биз фразеологизм жөнүндө маалымат алдыкпы? Алдык, Алар кепте кандай колдонулат экен? Кандай сөздөр каршы колдонулат экен? Айтпачы айтсак. Ошо эркин жана туруктуу деп койдуң, ошо фразеологизмге кайсынысы? Туруктуу. Туруктуу сөз айкашы колдонулган сөздөр булар фразеологизмдер деп аталат экен. Эми балдар, фразеологизмдердин анықтамасын, өзгөчөлүктөрүн билдиңерби? Билдиңер. Андан кийин туруктуу сөз айкаштардын маанисин чечмелей алдыңарбы? Мисалы, фразеологизм сөздөрдү чечмелей алдыңар, Маанисин ошо билип калдыңарбы, бир аз болсо да? Андан кийин фразеологизмдерди колдонуп сүйлөшөбүзбү мындан кийин сүйлөө речибизде? Эми балдар, силерге бүгүнкү сабак кандай болгону тууралуу фразеологизм сөздөрдү катыштырып, мындай суроо түзгөн. Мисалы, 5 колундай билем деген бала барбы? Бүгүнкү сабакты 5 колундай билдим деген. 5 колундай билдим деген. Кана Айзерек, Назым, 5 манжандай. Кана эмне үчүн? 5 манжандай. 5 колундай билдим деген бүгүнкү баарын түшүндүм. Мени жакшы сиңди. Демек, 5 колундай билдиге. Дагы ким 5 колундай билди бүгүнкү сабакта? Дагы, аяна. Мен бул жерде 5 колундай билдим деген фразеологизм дегенди түшүндүм жана ал канчага бөлүнгөнүн, ал канча түрлөрү бар ошого түшүндүм. Эми, демек 5 колундай билдим деген балдар жакшы түшүндүм дейт. Жылдызым жанды, бүгүнкү сабакта жылдызым жанды кызыктуу болуп, аябай көп сөздөрдү билип алдым деген окуучулар барбы? Айзерек.
Анан мен теманы түшүндүм анан мындай сабагыбыз көңүлдүү болду. Жылдыздын жаңы деген болбосо эле бул сабактар жакшы отуруп абдан кызыктуу сабак тема болду. Мурунума суу жетти дегендер барбы? Сабакты таптакыр түшүнбөй калдым. Мурунума суу жетти деген окуучулар барбы? Теманы таптакыр эле түшүнбөй калдым. Дагы эле түшүнбөй отурам. Мурунума суу жетти деген окуучулар барбы? Жок. Көрдүңөрбү балдар? Мурунума суу жетти дегендин мааниси кыйналып атам деген сөз. Демек түшүнбөй калган окуучулар болдубу? Жок. Эми балдар, жанагы суроо жаралды дегенди жазбадыңар беле? Ошондо бала эмне үчүн мындай сөздөрдү пайдаланып атат дебедиңер беле? Ошо эмне үчүн пайдаланганын билдиңерби? Кандай? Эмне үчүн пайдаланды? Бирдечи жакшы мааниде айтып, жакшы жерди түшүнүш үчүн айтты деп ойлойм. Фразеологизмдерди. Дагы фразеологизмдерди. Ошол суроо берип жатканда Кандай сөздөрдү? эки көзүм төрт болду. Сөздөрдү колдонду, сени бүткүчөктү деп ушул фразеологизмдер деп ойлойм. Демек балдар, бул жанагы видео жөн эле берилбептир силерге. Алар күнүмдүк турмушта сүйлөө кебинде фразеологизмдерди колдонуп сүйлөйт экен. Биз дагы сөздүн чүйгүнүн сүйлөгөн, сөздү таап, туруктуу сөз айкаштарын пайдаланып, сөздүн көркүнө көрк кошуп, биз көркөм сөз каражаттарын колдонуп сүйлөшүбүз керек экен. Силер дагы бүгүндөн баштап ушул фразеологизмдерди турмушуңарда пайдаланат деп ойлойм. Эми үйгө тапшырма балдар. Ата энеңер колдонгон, силер угуп эле жүргөн фразеологизм сөздөрдү жазып келгиле. Үйгө тапшырма. Саламатта калгыла. Эми балдар, мен бүгүн канча алдым деп ойлонуп калышыңар мүмкүн. Мен ар бириңер топто кандай иштедиңер, бул топ канча сөз таапты, бул сөз канча сөз таапты, мына бул жактан көрүп, топ менен баалайм. Анан дефтериңерди чогултуп кетейин, жана кыргыз тили деген тема жана подтеманы жазып келе дебедим беле? Убакыт жок, текшере албай калдым. Аны чогултуп кетип текшерип келейин. Дефтериңерди мага чогултуп бергиле.